Приветствую вас. Сегодня у нас 11-й урок. Саламатсыңарбы? Мы Бүгүн биз приближаемся 11 сабакты к карайбыз. завершению. Биз Кудайдын дүйнөнү жараткандан бери максат кылган куткаруу жолунун аякташына жакындап калдык. Жана бүгүн биз Ыйса өзүнүн кызматын кантип баштагандыгы, ал төрөлгөндө көптөгөн пайгамбарлардын алдын ала айткандары, убадалары аткарылгандыгы жөнүндө сөз кылабыз. Биз кийинчерээк алардын көпчүлүгүн алдын ала эмне деп айтылгандыгын жана алар кантип аткарылгандыгын текшеребиз. Биз буга чейин жакан элди сууга чөмүлдүрүп жана Машаякка жол даярдап жаткан жерге келип токтодук. Мен бул жөнүндө жакан жазган жакшы кабар 1-бап 26-аяттан баштап окуп берейин. Жакан аларга: мен сууга чөмүлдүрүп жатам. Бирок араңарда силер тааныбаган бирөө турат. Ал менден кийин келип, менин алдыма турду. Мен анын бут кийиминин боосун чечүүгө да татыксызмын, деп жооп берди. Бул Иордан дарыясынын чыгыш тарабындагы Битабара айылында жакан сууга чөмүлдүрүп жаткан жерде болду. Кийинки күнү жакан өзүн көздөй келе жаткан Ыйсаны көрүп, бул Кудайдын курмандык козусу, ал дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алат, деди. Бул нерсе Машаяктын элге ачылышы деп аталат. Башкача айтканда, Машаяк буга чейин эле жерде болгон, бирок ал элге ачыла элек болчу. Ал Жусуп менен Мариямдын үй бүлөсүндө чоңоюп, кийин 30 жашында кызматын баштаган. Ал алгач Иордан дарыясына келип, өзүн күнөөкөрлөр чөмүлдүрүлгөн жерге келип, чөмүлдүрүү алгандыгын көрсөткөн. Ыйса жакан тарабынан чөмүлдүрүлгөнү келе жатканда, жакан аны токтотуп: мени сен чөмүлдүрүшүң керек эле, а сен болсо мага келе жатасыңбы? Дегенде Ыйсага: азыр ушундай кылууга жол бер, анткени ар бир адилеттүү ишти ушундайча аткарышыбыз керек, деп жооп берген. Ыйса өзүн Адам уулу деп атоо менен күнөөкөр адам менен бирикти. Муну менен ал адам менен бирдейлешип, ага окшошкондугун көрсөттү. Анткени бизди куткарыш үчүн ал бизге окшош болушу керек болгон. Ыйса өзү бир дагы күнөө кылбаса дагы күнөөкөр адам менен окшошуп, аны менен биригиши керек болгон. Эсиңерде болсо, Ыйса кадимки адамдардай төрөлгөн эмес. Анда адам атаныкындай күнөөкөр табият болгон эмес. Анын денеси кадимки өлө турган дене болсо дагы, бирок анда эч күнөө болгон эмес. Эми болсо чөмүлдүрүүчү жакан Ыйсаны мына Кудайдын курмандык козусу деп элге ачып берди. Эсиңерде болсо, курмандык козу бул күнөө үчүн чалынган курмандык. Ошентип көптөн күткөн Кудайдын чыныгы курмандык козусу келди. Ал бүт элдин күнөөсүн өз мойнуна алып, күнөөнүн кунун бир жолу жана бир отоло төлөдү. Мурунку курмандык козулар күнөөнүн куну чыныгы өлүм менен төлөнүшү керектиги жөнүндө эскертип гана турган. Мал курмандыктардын, козулардын каны күнөөнү жок кыла албайт деп жазылган. Булар келечекте боло тургандын көлөкөсү гана болгон жана эскертип турган. Башкача айтканда, буюм жана анын көлөкөсү болгон сыяктуу эле бардык курмандыктар күнөө үчүн чындап өлө турган кимдир бирөөнүн көлөкөсү гана болгон. Ал келип адамды Кудай менен элдештирет. Анткени курмандыктар күнөөнүн жазасын толук канааттандыра алган эмес. Эми болсо башынан эле айтылып келе жаткан кимдир бирөө келди. Ал көптөн күткөн курмандык козу. Ал өзүн адамзаттын күнөөсү үчүн курмандыкка берет. Бирок ошол учурда адамдар муну түшүнүшкөн жок. Түгүл жакан дагы муну толук түшүнгөн эмес. Жазууну билген, Машаяк жөнүндө көптөгөн пайгамбарчылыктарды окуган ысрайылдыктар Машаяктын келишин күтүшкөн. Бирок алар Машаяктын падыша катары келе тургандыгы жөнүндө гана пайгамбарчылыктарды окушкан. Ошондуктан алар Машаяктын күнөө үчүн өлөөрүн Рим кулчулугунан эмес, күнөөнүн кулчулугунан куткараарын түшүнө да, кабыл ала да алышкан эмес. Ошентип алар Ыйсаны өздөрүнүн Машаягы катары кабыл албастан аны четке кагышты. Келгиле Луканын жакшы кабары 3-бап 21-аяттан баштап окуйлу. Бул үзүндүдө Ыйсанын Адам атага чейинки бүт санжырасы жазылган. Бардык эл сууга чөмүлдүрүлүп жатканда Ыйса да чөмүлдүрүлдү.
Ал сыйынып жатканда асман ачылып, ыйык рух дене түрүндө көгүчкөн сыяктуу анын үстүнө түштү. Анан асмандан: "Сен менин сүйүктүү уулумсуң, мен сага ыраазымын" деген үн угулду. Ыйса бүткүл ааламдагы, бүткүл жер үстүндөгү Кудай ыраазы болгон жалгыз гана адам болгон. Кудай ага 100% ыраазы болгон, 100% канааттанган. Анткени анда бир дагы күнөө болгон эмес. Ыйса өзүнүн кызматын баштаганда 30 жаштын тегерегинде эле. Адамдардын ою боюнча ал Жусуптун, Элинин, Мататтын жана башкалардын уулу. Бул жерде Ыйсанын денелик атасы Жусуптун санжырасы. Жусуп аны багып чоңойткон, бирок биз билгендей, Ыйса андан денелик жактан табигый жол менен төрөлгөн эмес. Албетте, башка адамдар бул жөнүндө билишкен эмес. Бул алардын үй бүлөлүк сыры болгон. Адамдар Ыйсаны Жусуптун кадимки уулу деп ойлошкон. Жана бул жерде Лука 3-бапта Ыйсанын Адам атага чейинки санжырасы жазылган. Еврейлер үчүн санжыра абдан маанилүү болгон. Анткени алар аркылуу өзүн Машаякмын деген адам чын эле ошолбу деп текшеришкен. Качан Ыйса кызматын баштаганда ал чөлгө алынып барылган. Луканын жакшы кабары 4-бап 1-аяттан баштап мындай деп жазылган: Ыйса ыйык рухка толуп Иордандан кайтып келгенден кийин рух тарабынан чөлгө алынып барылды. Ошол жерде ал 40 күн шайтан тарабынан сыналды. Ошол күндөрү ал эч нерсе жеген жок. Акырында ал ачка болду. Ошондо шайтан ага: "Эгерде сен Кудайдын уулу болсоң, анда мына бул ташка буйру, ал нанга айлансын" деди. Шайтан Ыйсаны 40 күн азгырган. Ал Ыйсанын Кудайдын уулу, куткаруучу Машаяк экенин билгендиктен бүт күчү менен аны азгырып, кулаткысы келген. Жана албетте ал муну менен Кудайдын куткаруу планын талкалагысы келген. Ошентип ал кандай жол менен болсо да бул экинчи адамды биринчи адам сыяктуу эле азгырып кулатууга аракет кылган. Ошондуктан бул үзүндүдө шайтан Ыйсаны 3 жолу азгырган. Биринчи жолу ал Ыйсага ташты нанга айландыр деди. Ыйса ага мындай деп жооп берди: "Ыйык жазууда адам нан менен гана эмес, Кудайдын ар бир сөзү менен жашайт деп жазылып турат." Ыйса ыйык жазууда жазылып турат деген сөз менен шайтандын азгыргын сунушун четке какты. Ошентип бул жолу Ыйса аны жеңип чыкты. Андан ары ошондо шайтан аны бийик тоого чыгарып, көз ирмемде ага дүйнөнүн бүт падышачылыктарын көрсөтүп, "Сага ушул падышачылыктардын баарынын үстүнөн болгон бийликти жана алардын атак даңкын берем. Анткени ал мага берилген. Мен аны кимге кааласам, ошого берем. Ошондуктан эгерде сен мага таазим кылсаң, баары сеники болот" деди. Кайрадан шайтан ага кыска жолду көрсөткүсү келди. "Мына, мага таазим кылсаң бүт дүйнө, эмнени кааласаң ошонун баардыгы сеники болот" деди. Ыйса болсо ага: "Бул бийлик жана мунун баардыгы сага берилген эмес" деп айткан жок. Ыйса шайтандын адамды азгырып, алдап, мыйзамсыз жол менен бул бийликти тартып алгандыгын билген. Мына ошондуктан адам заты шайтандын бийлиги астында калган. Ошентип Ыйса ага: "Кет жанымдан шайтан. Ыйык жазууда Кудай Теңириңе табын, ага гана кызмат кыл деп жазылып турат" деп жооп берди. Ыйса шайтандын сунушун, анын азгыргын кайрадан жазуу менен четке какты. Ыйса бул жерде ыйык жазууда жазылган сөздөрдү айтып жатат. Ошондо шайтан аны Иерусалимге алып барып, ибадаткананын төбөсүнө тургузуп мындай деди: "Эгерде сен Кудайдын уулу болсоң, анда ушул жерден боюңду таштап жибер. Анткени ыйык жазууда". Эми болсо шайтан ыйык жазуудагы сөздөр менен азгырып жатат. Анткени ыйык жазууда ал өз периштелерине сени сактоону буйруйт. Сен бутуңду ташка уруп албашың үчүн алар сени колдоруна көтөрүп кетишет деп жазылып турат. Ыйса ага: "Кудай Теңириңди сынаба" деп да айтылган деп жооп берди. Ошентип Ыйса шайтандын бир дагы азгыргына берилип алданган жок. Биринчи адам азгырылса дагы, экинчи адам азгырылган жок. Шайтан Ыйсаны сынап бүткөндөн кийин убактылуу анын жанынан кетип калды.
Ыйса ыйык рухтун күчүнө толуп Галилеяга кайтып келди. Ал жөнүндө бардык аймактарга кабар тарап жатты. Ал синагогаларда элди окута баштады. Аны бардыгы мактап жатышты. Ыйса өзүнүн кызматын баштаганда ар кандай оорулууларды, пес оорулууларды, жин оорулууларды айыктырып баштаган. Ал элге Кудайдын сөзүн айтканда, ошол убактагы фарисейлерден жана мыйзам окутуучулардан такыр башкача айткан. Ошондуктан элдин бардыгы анын артынан ээрчиген. Анткени Кудай өзү аны колдоп жүргөн. Ал Кудайдын образын, Кудайдын ким экендигин адамдарга ачып, аны таанытыш үчүн жиберилген. Буга чейин эч ким Кудайды ата катары билген эмес эле. Ал элди өз шакирттерин сыйынууга үйрөтүп жатканда, Кудайга асмандагы атабыз деп сыйынгыла деп үйрөткөн. Буга чейин эч ким Кудайга ата деп кайрылган эмес. Алар Кудайды Эл-Шаддай, Аданай, Эл-Элион деген жана башка ысымдары менен кайрылышкан. Бирок Кудайды ата деп атоо Кудайды маскаралоого барабар болгон. Жана эч ким Кудайды минтип атоого батынган эмес. Бирок Ыйса келип бизге асмандагы атабызды, анын аталык образын ачып берди. Биз кийинчерээк азыр адамдар эмне үчүн Кудайды ата деп атай ала тургандыгын карайбыз. Мен азыр бардыгын эмес, бирок Ыйсанын кылган иштерин күбөлөндүргөн кээ бир окуяларды айтып берем. Мен силерге Ыйсанын адамдар менен жолуккандыгы, анын асман падышачылыгын түшүндүрүп бергендиги жөнүндө окуяларды айтып берем. Мен силерге Ыйсанын фарисейлер менен алгачкы жолугушууларынын бирин айтып берем. Фарисейлер булар ыйык кызмат кылуучулар болушкан. Жакандын жакшы кабары 3-бапта Ыйсанын Никедим аттуу фарисей менен жолуккандыгы жазылган. Мен силерге 1-аяттан баштап окуп берейин. Фарисейлер арасында, тактап айтканда, ыйык кызмат кылуучулар арасында жүйүт эл башчыларынын бири Никедим деген киши бар эле. Ал бир күнү түн ичинде Ыйсага келип: "Устат, сенин Кудайдан келген устат экениңди билебиз. Анткени сен кылып жаткандай кереметтерди Кудайсыз эч ким кыла албайт" деди. Ыйсага: "Чындыкты, сага чындыкты айтып коеюн. Кимде ким жогорудан төрөлбөсө, Кудайдын падышачылыгын көрбөйт" деп жооп берди. Ыйса Никедимди аягына чейин укпастан, анын сөзүн кесе жооп бергендиги абдан кызык. Ыйса чындыкты, сага чындыкты айтып коеюн деп айтуу менен бул нерсеге чоң басым жасап, бул абдан маанилүү экендигин көрсөтүп жатат. Никедим андан: "Карган адам кайра кантип төрөлмөк эле? Эмне ал энесинин курсагына экинчи жолу кирип, кайра төрөлөбү?" деп сурады. Ыйсага мындай деп жооп берди: "Чындыкты, сага чындыкты айтып коеюн. Кимде ким суудан жана рухтан төрөлбөсө, Кудайдын падышачылыгына кире албайт. Денеден төрөлгөн дене, рухтан төрөлгөн рух. Жогорудан төрөлүшүң керек" деп айтканыма таң калба. Бул жерде Ыйсанын Никедим менен сүйлөшүүсү кыскача гана жазылган. Менин оюмча алар түнү бою сүйлөшсө керек. Никедим машаякты жана руханий чындыктарды али түшүнбөсө дагы, бирок анын ниети таза адам болгон. Бирок ал Ыйсанын жөнөкөй адам болбогондугун, ал кылып жаткан кереметтерди Кудай менен болгон адам гана кыла алаарын түшүнгөн. Бирок андан ары ал Ыйсанын кантип жогорудан төрөлүшүң керек деген суроосуна жооп бере алган эмес. Ыйсага Кудайдын падышачылыгына кириш үчүн, Кудайдын падышачылыгын көрүү үчүн башкача төрөлүү керек деген кызыктуу сөздөрдү айтты. Никедим болсо ага: "Кантип кайра төрөлүү керек? Эмне эненин курсагына кайра кириш керекпи?" деген. Ыйса болсо ага: "Жок, атүгүл сен энеңдин курсагына кирип кайрадан төрөлсөң дагы баары бир күнөөкөр табиятта каласың. Сен башка табиятта төрөлүшүң керек" деди. Бирок Никедим бул кандайча болот деп муну да түшүнгөн эмес. Менимче Ыйса бул түнү Никедим менен эмне жөнүндө сүйлөшкөндүгү жана бул эмнени билдиргендиги жөнүндө талкууласак болот. Куткарылуу үчүн, Кудайдын падышачылыгына кирүү үчүн, күнөөсүз болууга жана жакшы болууга аракет кылып эмес, жогорудан төрөлүү керек. Никедим үчүн бул кадимки адаттан сырт көрүнүш болгон. Анткени Никедим
Кудайга жагуу үчүн күнөө кылбаганга жана ыйык болууга аракет кылып, мыйзамды толук сакташ керек деп көнгөн эле. Анткени еврейлер, өзгөчө ыйык кызмат кылуучулар мыйзамдын бардык белгилерин толук аткарыш керек деп көнүшкөн. Жана Никедим ушундай шартта тарбияланган болчу. Жана ал Кудайдын падышачылыгына кириш үчүн мунун бардыгын аткарыш керек деп ойлогон. Бүгүнкү күндө дагы бардык диндер ушундай ойлонот. Динчил адамдар Кудай менен болгон мамилесин жакшы иштер жана диний жөрөлгөлөр аркылуу түзүүгө жана бардыгын туура кылып, мүмкүн болушунча азыраак күнөө кылууга аракет кылышат. Ошентип Ыйса бул жол туура эмес жол экенин, Кудайга баруу үчүн башка жол бар экендигин көрсөткөн. Жана бул жолду эч ким түшүнгөн эмес. Ушул күнгө чейин көптөгөн адамдар бул жолду түшүнбөй келишет. Эми болсо келгиле Ыйса Никедимге жогорудан төрөлүүнү толук түшүндүрүп бергендигин карайлы. Менимче Ыйсага ал буга чейин жакшы билген нерсени гана эскертти. Ыйсага Кудайдын мыйзамдарын, Кудайдын мүнөзүн, ал дүйнөнү жаратып жатканда эч кимден кеңеш сурап, эч кимге эсеп кысап бербестен өзү кандай кааласа ошондой кылып жараткандыгын жана жашоого жөндөмдүү өсүмдүктөрдү, жаныбарларды жана адамдарды өз түрү боюнча жараткандыгын айткан. Жана булардын ар бири өз түрү боюнча биригишет, башкача айтканда көбөйүшөт. Муну Кудай ойлоп тапкан. Бул абдан кызыктуу. Анткени ар бир түр өз түрүн гана кабыл алат. Бир түр башка түрү менен кошулуп көбөйө албайт. Мисалы, алча алма менен, жүзүм карагат менен чаңданыша албайт. Өсүмдүктөр дүйнөсүндө дагы ар бири өз түрү боюнча гана чаңдашып көбөйө алат. Мисалы, алчанын дарагы кара өрүк же абрикостун жемишин бербейт. Абрикостун данегинен абрикостун дарагы гана өсүп чыгып, ал абрикостун жемишин гана берет. Тактап айтканда, ар бир өсүмдүк өз түрү боюнча гана жемиш берет. Жана жаныбарлар дүйнөсүндө дагы так ушундай. Мисалы, уй жылкы менен, чочко кой менен бириге албайт. Бул кадимки көрүнүш бардыгына белгилүү. Анткени Кудайдын бул мыйзамы эң башынан эле негизделген болчу. Балыктар дагы, канаттуулар дагы, бардык жаныбарлар дүйнөсү өз түрү боюнча гана кошулуп көбөйүшөт. Ошол сыяктуу эле адамзаты дагы өз түрү боюнча гана көбөйөт. Анткени Кудай адамга ага ылайыктуу жардамчыны жараткан. Тактап айтканда, эркек менен аялды жараткан. Адам өз түрүнө ылайык келбеген эч нерсе менен жанаша алган эмес. Ошентип Ыйса Никедимге Кудайда бардыгы өз түрү боюнча экендигин түшүндүрүп берген. Ал эми качан адам ата Кудайдан алыстап күнөөгө батканда, анын түрү, анын табияты күнөөкөр болуп калды. Анткени анын табиятына күнөө кирди. Эми бул табияттан ким гана төрөлбөсүн, ал күнөөкөр болуп төрөлөт. Анткени бул табиятка күнөө жугуп калган эле. Ал эми Кудай маселенин тамырын, табиятын карайт жана Кудай күнөөкөр табиятты кабыл ала албайт. Анткени табиятты өзгөртүүгө болбойт. Бул нерсени фарисейлер, динчил адамдар түшүнүшкөн эмес. Анткени алар күнөөкөр табиятты күнөөсүз табият кылууга аракет кылышкан. Бирок бул эч мүмкүн эмес эле. Ошондуктан Кудай адамдын күнөөкөр табиятын өзгөртүүгө аракет кылган эмес. Күнөөкөр табиятты өзгөртүүгө аракет кылуу эч пайдасыз иш. Алманы кара өрүк берсин деп канчалык жер семирткич сээп, канчалык сугарба, ал эч качан кара өрүк бербейт. Бул эч мүмкүн эмес, анткени анын түрү башка. Ошол сыяктуу эле күнөөкөр адам дагы күнөөкөр табиятынын айынан эч качан Кудайга жагып, ага жакындай албайт. Адамдын Кудайдын алдындагы эң негизги көйгөйү бул анын күнөөкөр болуп төрөлгөндүгү. Биз үчүн эң негизги жаман кабар бул биздин күнөөкөр табиятыбыз. Биздин күнөөкөр болуп төрөлгөндүгүбүз. Анда сен өзүңдүн төрөлүшүң, өзүңдүн табиятың үчүн эмнени өзгөртө аласың? Эч нерсени өзгөртө албайсың. Анткени сен ушундай төрөлгөнсүң. Муну сенден эч ким сураган да эмес. Бирок сен бул табиятты кабыл алдың. Анткени биз бардыгыбыз адам атадан төрөлгөнбүз жана
адам аты аркылуу бардыгы күнөө кетиришти деп жазылган. Эми болсо Ыйса Никедимге сен Кудайдын паршачылыгына киргиң келсе, өзүңдүн табиятыңды өзгөртүшүң керек деп айтып жатат. Эски табиятты жакшыртып, жеткилен кылуунун кереги жок, анткени аны өзгөртүүгө мүмкүн эмес. Эгерде сен немис болуп төрөлсөң, сен эч качан Кытай боло албайсың. Сен сыртынан Кытай тилин, маданиятын жана башка бардык нерселерин үйрөнүп алышың мүмкүн. Бирок сен баары бир Кытай эмессиң. Кытай болуш үчүн сен Кытай болуп төрөлүшүң керек. Ушул сыяктуу эле Ыйса Никедимге Кудайдан төрөлгөн адам гана Кудай менен бирге ала тургандыгын түшүндүргөн. Кудайда эч нерсе өзгөргөн жок. Башында кандай болсо бардыгы өз түрү боюнча калды. Жана сен Кудайга келишиң үчүн сага Кудайдыкындай түр керек. Жана эгерде сенде Кудайдыкындай түр болбосо, анда сен асман патшачылыгын көрбөйсүң. Бул үчүн сага эч кандай мүмкүнчүлүк да болбойт. Жана бүгүнкү күндө да так ушундай. Биздин жүрүм турумубузду, жашообузду, табиятыбызды жакшыртуу эмес, а табиятыбызды алмаштыруу керек. Күнөөкөр табиятыбызды Кудайдын түрүнө алмаштыруу керек. Мына Кудай биз үчүн ушундай чыгуу жолун тапты. А Никедим болсо Ыйсадан: "Бул кантип мүмкүн? Мен кантип Кудайдыкындай табиятка ээ боло алам?" деп сурады. Кудай бизди кабыл алып, биз куткарылышыбыз үчүн кантип аныкындай табиятка ээ болуу деген бул абдан маанилүү суроо. Кудай бизди иштерибиздин негизинде кабыл албайт. Ал бизди жашообуздун өзгөргөндүгүнүн, ичип чегип, күнөө кылганды таштагандыгыбыздын негизинде, эми жыйынга же мечитке барып жаткандыгыбыздын негизинде жана бардыгын туура кылып, орозо кармап, жакырларга жардам берип жана башка бардык жакшы иштерибиздин негизинде кабыл албайт. Бул нерсенин бардыгы биздин табиятыбызды өзгөртө албайт. Мына көйгөй ушунда. Анда мындай жаңы табиятка кантип ээ болуу керек деген суроо жаралат. Мисалы, биз адам атаныкындай күнөөкөр табиятка кантип ээ болдук? Же мисалы, ит кантип иттин табиятына ээ болду? Төрөлгөндөн баштап эле ээ болду. Ит ал табиятка иши менен ээ боло алган жок. Ал табиятка ээ болуш үчүн ал табиятта төрөлүшү керек. Бул үчүн эч кандай иш аракеттин кереги жок. Мисалы, Никедим адам атадан төрөлүү үчүн эч нерсе кылуу керектиги жоктугун түшүнгөн. Ошентип Ыйсага сен табиятыңды өзгөртүшүң үчүн башка табиятта төрөлүшүң керек деп айтып жатат. А бул үчүн сен эмне кыла аласың? Сен буга ишиң менен ээ боло албайсың. Балдар ата-энелеринин балдары болуш үчүн эч кандай иш кылышпайт. Алар алардын балдары болуп төрөлүшөт. Мына ушул чындыкты Ыйса Никедимге түшүндүрүп жатат. Ал эми Никедим болсо муну түшүнбөй, бул кантип болот? Бул үчүн эмне кылыш керек деп башы катыган. Никедим муну түшүнө албай жаткандыгын Ыйса көргөн. Жана Ыйса Никедимге түшүнүктүү мисалды келтирген. Ал байыркы келишимдеги прообразды, мисалды келтирген. Исраил тарыхында куткаруучуну, куткарылуу жолун көрсөткөн сүрөт сыяктуу көптөгөн мисалдар болгон. Бул мисалдар Кудайдын куткаруу планын адамга түшүнүктүү кылып ачып берет. Ошентип Ыйсага байыркы келишимден бир мисалды айтып берди. Мен муну силерге окуп берейин. 14-аят. Муса чөлдө жыланды жогору көтөргөндөй, адам уулу да жогору көтөрүлүүгө тийиш. Муса чөлдө жыланды жогору көтөргөндөй дейт. А бул кантип болду эле? Никедим бул окуяны абдан жакшы билген. Бул окуяны бардык еврейлер абдан жакшы билишкен, анткени алардын бардыгы байыркы келишим китептерин окушкан. Жана биз силер менен бул окуяны караганбыз. Исраил чөлдө күнөө кыла баштаганда Кудай аларды жылан менен жазалаган. Жылан чакканда адамдар кырыла баштаган. Ошондо алар тоо кылышып, Кудайга боздоп кайрылышкан. Ошондо Кудай Мусага жезден жылан жасап, аны шыргыйга асып, бардык стан көргүдөй кылып өйдө жака илип кой деген. Жылан чаккан ар ким бул жез жыланды караса, ал жыландын уусунан өлбөй тирүү калат деген. Дагы бир жолу кайталай кетейин, бул Кудайдын абдан таң калыштуу ою, таң калыштуу идеясы болгон. Кудай аларга жыландарга каршы уу же курал берген жок.
Жылаандар чагып жатса да, жылаандарга каршы күрөшүш үчүн Кудай аларга эч нерсе берген жок. Алар жез жылаанды жөн гана карап коюшса тирүү калышмак. Жана бул чын эле ишке ашкан. Ошентип жылаандардын уусу тараган эмес, жана алар акырындык менен жоголуп кеткен. Мына ошентип Кудай аларды жылаандардан куткарган. Бирок бул келечектегинин көлөкөсү же сүрөтү болгон. Муса чөлдө жыланды жогору көтөргөн сыяктуу эле адам уулу да жогору көтөрүлүүгө тийиш. Адам уулу деген бул Ыйса Машаяк. Ал ыйык жазууда адам уулу деп аталат. Жез жыланды жогору көтөргөн сыяктуу эле аны дагы жогору көтөрүшөт. Ошондо ага ишенген ар бир адам өлбөй түбөлгө өмүргө ээ болот. Ал эми ага ишенүү деген эмнени билдирет? Муса чөлдө жыланды жогору көтөргөндө анын сөзүнө ишенген ар ким ошол жыланды караган. Ал эми анын сөзүнө кантип эле жез жыланды карап койсом өлбөй тирүү калмак элем деп ишенбеген адам жердеги жыландарга каршы күрөшкөн. Мен буга чейин бир мисал айтып бергем. Аялы, балдары ата жылаан чагып жатат деп кыйкырып жатышса, атасы албетте жылаандарга каршы күрөшөт. Бирок эгер ал мындай кылса, өзүн дагы, аялын балдарын дагы сактап кала албайт. Анткени жылаандын уусу алардын канына сиңип кетти. Эгерде алар аман калгылары келсе, алар жогору жактагы жез жылаанды карашы керек. Ушул чындыкка ишенген ар бир адам тирүү калган. Бирок жылаан көтөрүлүп турса дагы, буга ишенбеген көптөгөн адамдар болгон жана алар өлүшкөн. Анткени алар жез жылаанды карабай, жердеги жылаандар менен күрөшүүгө көнүп калышкан эле. Жана бул жалгыз гана чыгуу жолу деп ойлошкон. Бирок бул алардын өлүмү болгон. Ошентип Ыйса Никедимге: "Сен буга чейин күнөөгө каршы күрөшүп, өлбөш үчүн, асман патшачылыгына кириш үчүн, куткарылыш үчүн күнөөсүз жашаганга аракет кылып келдиң. Бирок сен эч качан күнөөсүз, толук жеткилең боло албайсың" деп түшүндүрүп жатат. Биз буга чейин мыйзамды эч ким толугу менен аткара албагандыгы жөнүндө айтканбыз. Анткени мыйзам толук ыйыктыкты талап кылат. Бүт өмүрүңдө бир эле жолу бир эле мыйзамды бузуу өлүмгө барабар болгон. Башкача айтканда, Никедим күнөөдөн, өлүмдөн, Кудайдан түбөлүк ажыроодон куткарылуу бул күнөө кылбаганга, жаман иштерди кылбай, жакшы иштерди кылууга аракет кылбоо экендигин түшүнүшү керек болгон. Сени 10 жылан чакса деле, 1 жылан чакса деле баары бир өлөсүң. Сен көп күнөө кылган чоң кылмышкер болсоң дагы, же күнөө кылбаганга аракет кылган дин кызматчысы болсоң дагы, баары бир күнөө көрсүң. Бирок ал баары бир ою менен деле күнөө кылат да, жана күнөөнүн жазасы өлүм. Жазууда ыйык кызмат кылуучулар адегенде өздөрүнүн күнөөлөрү үчүн курмандык алып келиши керек болгон. Анткени алар деле күнөөсүз болгон эмес. Тигилерди 50 жылан чакса, ал эми буларды 5 жылан чакса, эч айырмасы жок. Алардын баардыгы бир эле өлүм менен өлүшөт. Ошондуктан Ыйса Никедимге Кудайда чыгуу жолу башкача деп түшүндүрүп жатат. Жогорудан төрөлүү деген эмне? Жогорудан төрөлүү деген бул экинчи адамдын курмандыгына, Кудайдын курмандык козусуна ишенүү. Курмандыкка чалына турган Кудайдын курмандык козусун кароо. Бул абдан таң калыштуу. Бул иштердин жана аракеттин жолу эмес, бул ишенимдин жолу. Ыйса Никедимге ошол мезгилде чөлдө адамдар тирүү калгандай эле, азыр дагы жогору көтөрүлгөн адам уулун ишеним менен караган ар бир адам куткарылат деп айтып жатат. Башкача айтканда, курмандыкка чалынып, айкаш-чыгачка кадала турган козуга ишенген ар бир адам куткарылат. Ал бүт дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алып, курмандыкка чалынат. Никедим болсо муну акылы менен түшүнбөсө дагы акырындык менен түшүнө баштады. Анткени Ыйса жогорудан төрөлүүнү ага чөлдөгү куткарылууга салыштырып түшүндүрүп берген эле. Ошондо Никедим чөлдө эл жылаандан кантип куткарылгандыгын жаңыча түшүнө баштады. Бул куткарылуу жолу өзүң эч кандай иш-аракет кылбастан Кудайдын кылган ишине жөн гана ишеним артуу. Адамдар кыла турган нерсени эмес, Кудай али кылган нерсени кароо. Анткени Кудай чыгуу жолун, курмандык козуну караштырды.
Бүгүнкү күнгө чейин адамдар үчүн бул чындыкка жөн гана ишенүү абдан кыйын. Алар буга ишенсе тынчтанып калышмак. Бул чындык ошол мезгилде дагы жана азыр дагы иштейт. Исанын Никедим менен жолугушуусу абдан кызыктуу окуя болгон. Иса башкалар менен дагы жолуккан. Ал Исраил жерин кыдырып, элдерге асман падышачылыгы жөнүндө түшүндүрүп берген. Бирок адамдар асман падышачылыгын оңой менен түшүнүшкөн эмес. Атүгүл шакирттери дагы мунун мааниси кандай деп түшүнүшкөн эмес. Иса аларга асман падышачылыгы жөнүндө көптөгөн нерселерди айтып берсе дагы, алар аны адамдык акылмандык менен, бул дүйнөнүн масштабтары менен кабыл алышкан. Мисалы, шакирттери бири-бири менен дайыма асман падышачылыгында ким баарынан чоң болот деп талашышкан. Мисалы, падышанын жардамчысы ким болот, же президент болсо, анын вице-президенти, орун басары же министр ким болот деп талашышкан. Алар дагы асман падышачылыгында портфелге ээ болгулары келишкен. Иса аларга асман падышачылыгында бардыгы такыр башкача экендигин, адамдардыкына такыр окшобогондугун түшүндүргөн. Биринчи болгун келсе, акыркы бол. Кантип акыркы? Улуу болгун келсе, кичүү бол. Бул кандайча? Бир нерсеге ээ болгун келсе, бер. Жашагың келсе, өл. Шакирттери болсо мунун бирөөсүн дагы түшүнүшкөн эмес. Бир жолу Иса кичинекей баланы шакирттердин ортосуна коюп, мына бул асман падышачылыгында эң чоң деп айткан. Шакирттердин болсо кайрадан баштары катып, ал деген али бала да, ал али эч нерсе кыла элек, ал эч ким эмес. Эмне себептен ал чоң болуш керек деп ойлошкон. Иса аларга, ал эми асман падышачылыгында ушундай. Кичинекейлер чоң болот. Ал эми ким чоң болгусу келсе, ал кичинекей болот деген. Иса ушул сыяктуу көптөгөн нерселерди түшүндүрүп берсе дагы, баары бир алар түшүнүшкөн эмес. Албетте, эгерде биз жердик көз караш, жердик масштабтар менен карасак, биз дагы асман падышачылыгын түшүнбөйбүз. Биз Иса айткан Кудайдын чындыктарын, асман падышачылыгынын мыйзамдарын жана принциптерин түшүнүшүбүз үчүн жүрөгүбүздү, жан дилибизди ачышыбыз керек. Иса ошол мезгилдеги ыйык кызмат кылуучулардын иштерин толугу менен четке каккан. Иса алардын эки жүздүүлүгүн ашкерелеген. Иса аларга, силер сыртыңардан адил таза болууга аракет кылганыңар менен, ичиңерден салык жыйноочулар, күнөөкөрлөр, сойкуларга эле окшош күнөөкөрлөрсүңөр деген. Силер сырты кооз болуп боелгон, бирок ичи чирип бара жаткан мүрзөлөргө окшошсуңар деген. Алар албетте бул сөздөрдү кабыл ала алышкан эмес. Иса адамдарга жердик, динчил эки жүздүүлүк асман падышачылыгын кандай карагандыгын абдан жөнөкөй жана түшүнүктүү кылып ачып берген. Сыртынан өзүн мындай көрсөткөнү менен ичинен такыр башкача. Бул эки жүздүүлүк. Бир жолу Исага бир аялды, ал ойноштук кылып, күйөөсүнүн көзүнө чөп салып жаткан жеринен кармап алып келишет. Мындай иш кылганы үчүн байыркы келишим мыйзамы боюнча бул аялды таш бараңга алышы керек болгон. Ошентип фарисейлер бул аялды кармап алып Исага алып келишет. Анткени алар бул аркылуу Исаны сынагылары келишкен эле. Алар Исанын күнөөкөрлөрдү сүйөөрүн жана көптөгөн күнөөкөрлөр Исанын артынан ээрчип жүргөндүгүн билишкен. Иса аларга күнөөкөрлөр асман падышачылыгына биринчи болуп киришет деп айткан. Анткени алар күнөөкөр болгондугу үчүн эмес, а күнөөлөрүн мойундарына алып тоо кылышат. Ал эми өзүңөрдү адил эсептеген силер өлөсүңөр. Анткени силер өзүңөрдү адил эсептейсиңер, бирок ичиңерден баары бир күнөөкөрсүңөр деген. Ошентип адил эсептеген фарисейлер бул аялды Исага алып келип мындай дешти. Иса, бул аял ойноштук кылып жаткан жеринен кармалды. Күбөлөр дагы бар. Кудайдын Муса аркылуу берген мыйзамы боюнча бул аял өлүшү керек. Сен буга эмне дейсиң дешти. Эгерде сен мыйзамды бузуш үчүн эмес, аткарыш үчүн келген болсоң, жана эгерде сен Кудайдан болсоң, анда бул аялды эмне кылыш керек? Эгерде сен Кудайдан болсоң, бул аялды өлтүрүүгө макул болушуң керек, дешти. Бул окуя абдан кыскача берилген, бирок мен муну кененирээк түшүндүрүп берейин.
Башкача айтканда Ыйса аларга: "Ооба, мен мыйзамды бузуш үчүн эмес, аткарыш үчүн келгем жана ооба, ал аял мыйзам боюнча өлүшү керек." Бирок Ыйсанын биринчи кылган нерсеси ал бардыгын үйлөрүнө кайтарып жиберди. Ыйса аларга: "Силер эмес, Кудай сот. Бул аялды силер эмес, Кудай соттойт" деди. Ыйса аларга: "Кимиңердин күнөөңөр жок болсо, ошонуңар биринчи болуп таш ыргыткыла" деди. Ыйсанын бул сөздөрү бийик үн менен эмес, жөнөкөй жана кыска нуска болгон. Бирок бул жөнөкөй сөздөр ар биринин артынан экинчисин үйлөрүнө кетирип жибере алгыдай күчтүү сөздөр болгон. Алардын абийири ашкереленип деп жазылган. Башкача айтканда, Ыйса аларга: "Кимиңер күнөөсүз болсоңор, ошонуңар соттогула" деген. Алардын эч кимиси муну баштай алган да жок, анткени алар ички дүйнөсүндө күнөөкөр экендигин түшүнүп жатышты. Алар ойноштук кылышпаса дагы, кээде аялдарды жаман ойлору менен карашкан жана алардын абийирин ашкерелеген мындан башка дагы нерселер болгон. Ошондуктан алар сыртынан бул аялдай күнөө кылышпаса дагы, ичинен ушул эле аялдай күнөөкөр экендигин түшүнүшкөн. Ошентип ал жерде бул аял менен Ыйсадан башка эч ким калган жок. Бардыгы ал жерден кетип калышты. Бул жерден руханий дүйнөдө мындай бир картинаны көрүүгө болот. Бул аялдын жүзүнөн бүткүл адамзатты, күнөөкөр адамзатын көрүүгө болот. Ыйсанын жүзүнөн ыйык Кудайды көрүүгө болот. Ал эми шайтан Кудайга: "Мына сен күнөө үчүн жаза өлүм деп айткансың. Мына күнөөкөрлөр, эми аларды өлүм менен жазала. Анткени бул сенин сөзүң" деген. Ыйса болсо: "Ооба, мыйзам боюнча ал өлүшү керек." Эми болсо шайтан Ыйсага: "Сен ким күнөөсүз болсо, ошол таш ыргытсын, ошол соттосун" деп айттың. Бул сөздөрдү сен өз оозуң менен айттың. Бул сенин сөздөрүң. Жана бүткүл аалам боюнча бир гана сен күнөөсүзсүң. Эми аны сен соттошуң керек. Анткени бул сөздөрдү сен өз оозуң менен айттың. Эми сен аны соттошуң керек деди. Муну менен шайтан Ыйсаны кылтакка илген сыяктуу болду. Ыйса болсо: "Ооба, ошондой. Бирок мен андан ары кадам жасайм" деди. "Мен ал аялдын күнөөсүн өз мойнума алам. Мен ал күнөөнү кылбасам да, бирок мен кылган сыяктуу анын күнөөсүн өз мойнума алам. Жана ал күнөөнүн кунун мен төлөйм. Ким акчасын төлөсө, ал музыкага буйрутма берет" деген макал бар эмеспи? Башкача айтканда, аны кетирип жиберүү менин бийлигимде деди. Ошентип Ыйса ал аялдан: "Эч ким сени соттогон жокпу?" деп сураганда аял ага: "Эч ким" деп жооп берди. Ошондо Ыйсага: "Мен да сени соттобойм" деди. "Кантип сен соттобойсуң? Сен ыйыксың, ал эми ал күнөөкөр да." Ыйса аялга: "Мен сени соттобойм. Үйүңө бара бер, бирок мындан ары күнөө кылба" деген. Мен Кудайдын алдында ойноштук кылган күнөөкөр сыяктуу жазаланып, сенин күнөөлөрүңдүн кунун толугу менен мен төлөйм. Анткени менин жер үстүндө күнөөлөрдү кечирүүгө бийлигим бар, жана мен аны төлөп жатам" деди. Мисалы бул кимдир бирөө мага көп суммадагы акча карыз болсо, башка бирөө ага келип: "Эй, унут анын бардыгын, ага бербей кой" десе, муну кантип унутуп коюуга болот? Анткени ал жерде документтер жана кол коюулар болгон. Карызды алган адам карызды төлөшү керек. Ал эми төлөбей эле кой, унут деген бул куру сөздөр. Бирок кимдир бирөө келип, үйүн, машинесин сатып, карызы бар адамды миңдеген, миллиондогон карызын төлөп койду. Эми ушул адам гана карызы болгон адамга: "Сен эми эркинсиң, карызыңды төлөбөй эле койсоң болот. Анткени мен төлөп койдум" деп айтууга бийлиги бар. Ушул сыяктуу эле Ыйса дагы жөн гана жакшы сөздөрдү айтып, кандайдыр бир жаңы ишенимди же жаңы динди алып келген эмес. Ыйса акыны төлөдү. Ал биздин карызыбыздын акчасын алып келди. Биздин күнөөлөрүбүздүн баасын төлөдү. Муну менен мен мисал келтирип жатам, бул материалдык акча эмес. Ыйса эң негизгиси биздин күнөөлөрүбүздүн кунун жана Кудай белгилеп койгон бааны төлөш үчүн келген.
Мына Кудайдын курмандык козусунун жана тукумдун миссиясы ушул. Бул тукум жөнүндө Кудай тээ башынан эле шайтанга аялдын тукуму сенин башыңды жанчыйт, бирок сен анын согончогун чагасың, ал азап чегет деп айткан. Жана бул күнөөкөр аял жөнүндөгү кичинекей окуядан Кудай бүткүл адамзаты үчүн чыгуу жолун көрсөткөн. Кудай Ыйсага биздин күнөөкөр кийимибизди кийгизди жана биздин күнөөлөрүбүз үчүн аны жазалады. Ал эми бизге болсо Адам атаны кийинткендей Ыйсанын кийимин кийгизди. Эсиңерде болсо Адам атадан жалбырактын кийимин алып койдун терисин кийим кылып кийгизген. Адамды кийинтиш үчүн малды курмандыкка чалган. Бул нерсе Ыйса күнөөкөр аялдын күнөөкөр кийимин өзүнө кийип, ага өзүнүн кийимин кийгизгендигинин сүрөтү эле. Ыйсага эми коркпостон үйүңө бара бер, эми сен өлбөйсүң, бирок мындан ары күнөө кылба, мындан ары ар дайым менин күнөөсүз кийимимди кийип жүр деген. Ушинтип Ыйса анын күнөөсүнүн кунун төлөгөн. Ушул сыяктуу Ыйсанын адамдар менен көптөгөн жолугуулары бар. Биз алардын бардыгын эмес, бирок кээ бирлерин гана карайбыз. Ал эми азыр биз куткаруучуну билип жана ага ишенишибиз үчүн бул жолду кыскача карайбыз. Бирок алгач биз куткаруучу чындап эле ошол экендигине ишенишибиз керек. Биз эч качан шектенбешибиз үчүн, биздин ишенимибиздин пайдубалы бекем болуш үчүн эч кандай кырдаалдар, эч кандай сыноолор жана кыйынчылыктар, эч кандай жалган окутуулар жана диндер биздин ишенимибизди олку-солку кыла албаш үчүн биз алгач куткаруучу ошол экендигине бекем ишенишибиз керек. Анткени бул чындыкты Кудай тээ башынан эле Адам атанын убагынан баштап эле берген. Мындан башка чындык жок. Бул чындыкты Кудай пайгамбарлар аркылуу, жазмалар аркылуу, акырында өзүнүн уулу аркылуу ачып берди. Анткени анын уулу аркылуу алдын ала айтылган пайгамбарчылыктардын бардыгы аткарылышы керек болгон. Бул чындыктарга алгач биз өзүбүз бекем ынанып, андан кийин ишенишибиз керек. Эгерде биз буга бекем ишенсек, анда муну кабыл алуу жеңил болот. Эмкиде биз 12 сабактан, 12 насааттан пайгамбарлар эмне жөнүндө күбөлөндүргөндүгүн жана Ыйса бул жөнүндө эмне дегендигин жыйынтыктайбыз.